32 жаштагы Gypsy Rose Blanchard 2023 жылдын 28 декабрында түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулган. 2016 жылы Gypsy Rose апасы Claudine Didi Blanchardдын өлүмүнө катыштыгы бар деген айып менен 10 жылга эркинен ажыратылган. She's to be sentenced to 10 years in the Missouri Department of Corrections. 23 жашында өз апасын өлтүрүүгө барган Gypsy Rose'дун жашоосу кандай болгон? Американын сүймөнчүгү болгон эне кыздын мамилесинин трагедиялуу аякташына эмне себеп болду? Кылмыш сыры берүүбүздүн алгачкы чыгарылышында Gypsy Rose жана Didi Blanchardдын окуясын айтып беребиз. Gypsy Rose Blanchard 1991 жылы АКШнын Луизиана штатындагы Рейсленд шаарчасында төрөлгөн. Анын ата-энеси Род жана Диди Blanchard Род мектепте окуп жүргөндө таанышып, Диди боюнда бар экенин билгенде баш кошкон. Ал кезде Gypsy'нин атасы Род 17 жашта, ал эми апасы Диди 24 жашта болчу. Бирок алар көп өтпөй эле Gypsy төрөлгөнгө чейин ажырашып кетишкен. Gypsy'ни жалгыз багып жаткан апасы наристеси 3 айга толгондо биринчи жолу дарыгерлерге кайрылган. Түнкү уйку маалында кызымдын дем алуусу токтоп калып жатат деп арызданат. Дарыгерлер Дидиге толук ишенип, Gypsy'ге уйку апноэси деген диагноз коюшат. Көп убакыт өтпөй Диди кайрадан ооруканага кайрылып, кызынын ден соолугуна байланыштуу тынчсыздануу жараткан ар кандай симптомдорду айтып берет. Бир нече жылдын ичинде Диди дарыгерлерди кызы астма, эпилепсия, көрүү жана угуу начарлашы жана психикалык жактан артта калуусу бар экендигине ишендирген. Диди кызы менен алгач өзүнүн атасы жана өгөй энесинин үйүндө туруп, кийин экөө коомдук турак жайга чыгып кетишет. Gypsy'нин атасы алимент төлөп турган жана Дидиге кызынын ден соолугуна байланыштуу мамлекеттик жардам берилген. Диди кызым ооруп жатат деп тез жардамды улам чакырып турчу. Ошол эле маалда Диди коомчулуктун көңүлүнө да муктаж болуп, кызын ар кайсы жайларга алып барып, элге тааныштыра баштайт. Мисалы, Gypsy апасы менен атайын олимпиадаларга көп барган. 2001 жылы 10 жаштагы кызын 8 жашта деп балдарга арналган парадка катыштырып, ал жерде Gypsy шаардын ардактуу ханышасы аталган. Диди кызынын чыныгы курагындагы көп жыл бою жашырып, аны өз курагынан 4-5 жаш кичүү деп айтып жүрөт. Gypsy баштапкы билим берүүнүн 2 классын гана окуп, кийин апасы аны ден соолугуна жана менталдык өнүгүүсүнө байланыштуу окуй албайт жана 24 саат бою медициналык жардамга муктаж деп жеке карамагына алып калат. Диди кызын улам башка дарыгерлерге көрсөтүп, Американын бир штатынан экинчисине көчө берет. Экөө Жаңы Орлеан штатында жашап жүргөндө, Диди Gypsy'ни булчуңдардын алсыздыгы жана жоготууга алып келген булчуңдардын дистрофиясы боюнча текшерүүдөн өткөргөн. Медикалык текшерүүнүн натыйжасы терс болуп чыккан. Бирок Диди кийинки дарыгерлердин баарына аны бар деп талап кылып, өз алдынча баса алганына карабай, Gypsy'ни майыптар үчүн коляскага отургузат. Gypsy'нин көзү начар көргөндүктөн аны оңдоо үчүн ал дайыма калың көз айнек тагынчу. Жада калса көзүнүн булчуңдарын чыңдоо үчүн көзүнө операция жасаткан. Андан тышкары бир нече жылдын ичинде ал катар менен операцияларга дуушар болот. Ашказан ичегиси начар иштейт деп, анын курсагын тешип, ичегисинен тамактандыруу үчүн түтүк улап, Gypsy ошол түтүк аркылуу тамактанган. Диди кызынын шилекей бездери иштебейт деген шылтоо менен аларды операция жолу менен алдырып салат. Апам докторга барардын алдында оозума жергиликтүү анестезия жасап, ооз булчуңдарымды алсыз кылып салганда, мен шилекейимди кармай албай калчумун. Ошол абалымды докторга көрсөтүп, шилекей бездеримди алдыртып салган деп кийин Gypsy айтып берет. Шилекей безинин жетишсиздиги жана сансыз дарылардын терс таасирлеринин артынан Gypsy'нин тиштери жараксыз боло баштаганда, апасы аны тиш докторго алып барып, бардык тиштерин жулдуруп салат. So where are you going today? I'm going to Children's Mercy Hospital to see my dentist for my teeth. Тиши жок калган жаш кыз протез тагына баштайт. Кулак инфекцияларынан жабыр тартат деп Диди кызынын кулактарына атайы түтүкчөлөрдү салдырат. Андан тышкары түнкүсүн өз алдыңча дем ала албайсың деп Диди кызын бетине түтүк аркылуу кычкылтек берген масканы кийип жатууга мажбурлачу.
Ошондой эле Диди кызын лейкоз, башкача айтканда ак кан клеткаларынын рак оорусу бар деп ишендирет. Джипсиге рак оорусуна каршы күчтүү дары-дармектерди ичирип, ооруганыңа байланыштуу чачтарың жыдып түшүп баратат деп апасы кызынын чачын кырып салган. Шекерге аллергиясы бар деп кызына таттуу жегенге же ичкенге эч качан уруксат берчү эмес жана ошол аллергияга каршы дары ичирчү. Диди Джипсиге күнү-түнү ондогон дары-дармектерди ичирип, кызымдын акылы 7 жашар баланыкындай, ал эч нерсени түшүнбөйт деп жакындарын жана бөтөн адамдарды көп жылдар бою ишендирип келет. Ал арада бир топ оор жана айыкпас ооруларга чалдыккан кызын жалгыз багып жатканына карабастан, ачык мүнөз, шайыр жана боорукер көрүнгөн Диди тууралуу жергиликтүү кайрымдуулук жана мамлекеттик уюмдар кабар алып, жардам берип турушат. 2005 жылдын августунда Катрина боронунан кийин Диди менен Джипси кыйраган батирин таштап, жергиликтүү өзгөчө муктаждыктары бар адамдар үчүн курулган баш калкалоочу жайга көчүп кетишет. Диди кызынын медициналык документтери жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү суу ташкынында жок болгонун айтат. Ал жердеги дарыгер аларга туулуп өскөн Миссури штатына көчүп кетүүнү сунуштап, кийинки айда аларды ошол жерге учак менен жеткиришкен. Алгач Диди менен Джипси Миссуринин Аврора шаарында ижарага алынган үйдө жашашкан. Ал жерде жүргөндө 2007 жылы Джипси тамактандыруучу түтүктөрү бар адамдардын укуктарын коргогон Олей Foundation коомдук фонду тарабынан жылдын баласы наамы менен сыйланган. 2008 жылы Habitat for Humanity кайрымдуулук уюму Джипси жана Диди үчүн ошол эле Миссури штатындагы Спрингфилд шаарында майыптар коляскасы үчүн ыңгайлаштырылган бекер үй куруп берип, экөө ал жака көчүп чыгып кетишет. They couldn't drag me back to Louisiana kicking and screaming. I'm here to stay. We're home. Катрина боронунун кыйратуусунан качып кетүүгө аргасыз болгон, майыптыгы бар кыздуу жалгыз бой эненин окуясы жергиликтүү медианын көңүлүн буруп, алардын атагы бүткүл Америкага тарайт. It's been a blessing. People have been so nice to us. It feels like we finally came home. It is wonderful. It's so beautiful and happy and home. Өлкөнүн ар кайсы штаттарынан катардагы жарандардан апасы менен кызды колдогон көптөгөн каттар жана акчалай жардам келе баштайт. Массалык маалымат каражаттарына интервью берген Диди менен Джипси абдан сүйкүмдүү жана тайманбас мүнөздөрү менен элди багындырышат. Анын 150 сантиметр бою, тишсиз оозу, чоң көз айнектери жана жаш баланыкындай бийик үнү анын апасы айткан дарттардын баары бар деген пикирди бекемдеген. It just proves that happy endings are not just in fairy tales. They're real and true in real life also. Джипси көбүнчө таз башын жабуу үчүн парик же баш кийим кийип жүрчү. Ал дээрлик 20 жашка чыкканга чейин кичинекей балдар үчүн чыгарылган суюк тамак-аш кошумчасы менен тамактанган. Апасы кызын экөөбүздүн бири-бирибизден башка эч кимибиз жок. Мен сени өмүр бою багам деп ишендирет. Ал эми Джипси интервью берген сайын менин дүйнөдөгү эң сонун апам бар жана мен эң бактылуу кызмын деп айтып келет. Диди дарыгерлерди жана элди кызын психикалык жактан өнүгүүсү боюнча 7 жашар баланын деңгээлинде калып кеткен деп ишендиргени үчүн Джипси экөө дарыгерлер менен баарлашып же журналисттерге интервью берип жатканда дайыма кызынын колуна жумшак оюнчук карматып, ага сөз бергиси келчү эмес. Эгер Джипси акылы жайында адамдай сүйлөп же ден соолугу тууралуу шектенүү жаратуучу сөздөрдү айтып жиберсе, апасы анын колун бекем кысып койчу. Бул сигналдан кийин Джипси дароо унчукпай калчу. Элдин сүймөнчүгүнө айланган эне кыз башка штаттагы ооруканага бекер учуп барууга мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле Walt Disney дүйнөсүнө бекер саякатты жана Make-A-Wish фонду аркылуу Джипси жакшы көргөн атактуу ырчы Миранда Ламберттин концертине жана сахна артында жылдыз менен баарлашууга жолдомо алышат. Ал жылдары Джипсинин атасы Род Бланшард ай сайын $1200 өлчөмүндө алимент төлөп, кызына белектерди жөнөтүп, телефон аркылуу сүйлөшүп турчу. Род Бланшардка биз бир аздан кийин дагы кайтып келебиз.
Спрингфилд шаарында отурукташкандан кийин Диди кызын жергиликтүү ооруканага көрсөткөнү алып барат. Джипсини көргөн невролог Бернардо Фластерштейн анын булчуңдарынын дистрофиясы диагнозунан шектене баштаган. Ал кызды томография жана кан тапшырууга жөнөткөндөн кийин алардын жыйынтыктарын карап, анда эч кандай көйгөй таба албай коет. Апасы менен кызы Фластерштейнге экинчи жолу келгенде ал джипсини тургузуп, кыз өз салмагын көтөрүп жатканын көргөндөн кийин мен анын баспаганынын эч кандай себебин көргөн жокмун деп Дидиге айтат. For a person that has not walked for 9 years, she should have technically almost no muscles in her lower extremities. But she didn't have muscles, it looked quite normal. Диди муну укканда кыжыры келип, кагаздардын баарын алып кетип калат. Фластерштейнде шектелүү жаралып, ал Жаңы Орлеан штатындагы джипсини мурда карап жүргөн дарыгерлер менен байланышып, аларда дагы джипсинин булчуң дистрофиясы боюнча келген анализдеринин баары терс чыккандыгы тууралуу маалымат алат. In a while, we report patients to social services. We do that when we feel that there's a neglect. But a neglect is different what this mom was doing. She wasn't really neglecting her. She was over treating her. Ошондой эле ал джипсинин медициналык кагаздарынын баары Катрина боронунан кийин суу каптоодо жок болгон деген Дидинин дооматын жокко чыгарганын билдирет. Джипсинин апасынын айткандарын жана анын диагноздорунун баарын талдап, Фластерштейн Диди делегацияланган Мюнхгаузен синдромунан жапа чегип жатканы мүмкүн деп шектенип, бардык байкоолорун отчетко жазып коет. Диди Фластерштейндин отчетун окуп алып, андан кийин джипсини ага алып барбай коет. Бирок Фластерштейн Дидинин жүрүм туруму тууралуу социалдык кызматтарга билдирүүгө чейин барган жок. Анткени анын айтымында башка дарыгерлер ага бул экөөнү өзгөчө мамиле жасаларын жана мамлекеттик кызматкерлер сага ишенбей коюшу мүмкүн деп ынандырышат. 2009-жылы белгисиз бирөө полицияга Диди өзү жана кызы үчүн башка ысымдарды жана туулган даталарды колдонуп келгенин айтып, джипсинин ден соолугу дарыгерлерге айтылгандан жакшыраак экенин билдирген. Бул маалыматты текшерүү үчүн экөөнүн үйүнө полиция кызматкерлери келгенде, Диди аларга мен ар башка ысымдарды мурунку зөөкүр күйөөм безди таап албасын деген максатта колдоном деп ишендирет. Дидинин мурунку күйөөсү Род Бланшард менен байланышып, бул маалыматты тастыктабастан полиция кызматкерлери Дидинин сөзүнө ишенип, джипси чындап эле психикалык майыптыгы бар адамдай көрүнөт деп отчет берип, ушуну менен иликтөө токтоп калат. 2001 жылдан тарта джипси жомокторго, адабий фантастика жана фэнтези багытындагы китеп, тасмаларга кызыгып, маскарад фестивалдарга катышканды жакшы көрчү. Кээде ал өзү да жакшы көргөн каарманынын костюмун кийип, башка адамдар менен аралашып, баарлашчу. 2011 жылы ушундай иш-чаралардын биринде Джипси биринчи жолу апасынан качып кетүү аракетин жасаган. Ал буга чейин интернет аркылуу бир адам менен таанышып, баарлаша баштайт. Күндөрдүн биринде ал апасынын кагаздарынын арасынан өзүнүн чыныгы, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн таап алат. Өзүнүн чыныгы курагы апасы айткандай 15 эмес, 19 жаш экенин билет. I found a couple of bits of paper in my mom's safe, things that stated that I was born in 1991, and the Medicaid card that I found with my actual real birthday on it, and I ran away from home. Интернетте таанышкан эркекке ал мен 19 жаштамын деп айтып, кеч киргенде анын үйүнө качып кетет. Кийин Джипсинин айтып берген маалыматына караганда, таң атканда Диди аны таап келип, Джипсинин таанышына жалган документтерди көрсөтүп, сен жашы жетелек 15 жаштагы кызды үйүңө алып келгениң үчүн сени полицияга тапшырам деп коркутат. Андан кийин кызын күчкө салып алып кетип калат. Ошондо Диди кызын катуу жазалаганын Джипси кийин эскерет. Анын айтымында үйгө жетер замат Диди анын компьютерин балкан менен талкалап, эгер дагы качып кетүүгө аракет кылсаң, сенин манжаларыңды да ушинтип талкалайм деп коркутат. Кызын бир нече күн тамак аш бербей, ачка калтырып, 2 жума бою керебетине кишендеп байлап коет. Мага даттанып полицияга кайрылсаң, сага эч ким ишенбейт. Анткени мен полицияга сени акыл эси жайында эмес деп айтып койгом деп, кызын эч качан эч кимге кайрылбас кылып коркутат. And she had taken handcuffs and a dog leash and tied it together and tied me to the bed. I just don't understand
somebody could do this to their child. Бирок убакыт өткөн сайын коляскада отуруудан жана сансыз дары-дармек, оорукана, тамактандыруучу түтүкчөдөн жана апасынын көзөмөлүнөн тажай баштаган Джипси Дидиден жашырынып 2011-жылы христиандар үчүн таанышуу сайтына катталып, ал жерден Николас Годежан аттуу адам менен таанышат. Апасы уктап калгандан кийин түнү интернетке кирип, Николас менен онлайн баарлаша баштайт. Ник Висконсин штатынын Биг Бенд шаарында жашайт. Ник буга чейин адепсиз жалаңачтануусу үчүн соттолгон жана психикалык жактан диссоциативдик инсандык бузулуудан жабыркаган адам болгон. Ошондой эле аутизм спектринин бузулуусу бар деп аныкталган. He has autism, Asperger's. And that's Is he being diagnosed with autism and Asperger's? Yes. Okay. Джипси менен Ник болжол менен 3 жыл онлайн баарлашып, өздөрүн мамиледе турган кыз жигит деп аташкан. Экөө бири-бирине сүйүү сезимдерин билдирип, видео байланыш аркылуу интимдик мамиле курушкан. 2014-жылы Джипси Роуз 23 жаштагы кошунасы Алия Вудмансиге Ник Годежан экөө качып кетип, тымызын баш кошууну пландаштырып жаткандарын айтып берет. Джипси Facebook соц тармагында 5 башка аккаунт ачып, алар аркылуу Ник менен жазышып турчу. Кээде алардын каталмашуулары BDSM элементтерин камтып, Ник Джипсини ар кандай костюмдарды кийгизип, зордук зомбулукту камтыган буйруктарды берип, аларды Джипси аткаргандан сексуалдык рахат алчу. Муну уккан кошунасы Алия Вудманси Джипсини андан баш тартууга үндөп, өтө жаш жана жетилбеген кызды психикалык жактан соо эмес чоң адам колдонуп атат деп шектенип калат. Бирок ошол эле маалда мунун баарын менталдык жактан өнүгүүсү артта калган Джипсинин фантазиясы жана булардын баары эч качан ишке ашпайт деген ойдо калат. 2015-жылы Джипси Роуз сүйлөшкөн жигитим деп эсептеген Ник Годежанды апасы менен жолуктургусу келип, Висконсин штатында жашаган Никке өзү жашаган Миссури штатындагы Спрингфилд шаарына автобус менен келүүгө жол киресин төлөп берет. Анын планы боюнча Диди экөө кинотеатрда жүргөндө Ник ошол жакка келип, алар кокусунан жолугуп, таанышымыш болушуп, бара-бара апасы менен баарлашып, Ник алардын үй бүлөсү менен жакындашмак. Кинотеатрдагы бул жолугушуу Джипси менен Никтин дагы реалдуу жашоодогу биринчи жолугушуусу болот. Бирок Диди Никти көргөндө эле ага терс мамиле жасап, аны урушуп, кууп жиберет. Ошондо Джипси кинозалда тасма көрүп отурган апасына дааратканага барып келейин деп акырын чыгып кетет дагы Ник менен чогуу дааратканага кирип, жыныстык катнашка барат. Андан кийин Ник кайра Висконсинге кетип калат. Ушул күндөн тарта Джипсинин апасына болгон таарынычы жана кыжыры күчөп баштайт. Ал онлайн баарлашуу аркылуу Никке апасы аны жалган оорулар менен ооруйт деп алдаганын, буту басканына карабастан коляскага отурууга мажбурлаганын жана башка зомбулук көрсөткөн учурларын айтып берет. Никтин психикалык жагдайына байланыштуу ал өзүнүн ичинде дагы бир караңгы инсаны бар деп ойлочу. Менин караңгы инсаным сени бардык жаман нерселерден жана адамдардан коргойт деп Джипсини ишендирип келет. Мени баарынан коргой аласыңбы? Апамдан дагыбы деп суроо узаткан Джипсиге керек болсо апаңды өлтүрүп коем деп жооп берет. Ошондон улам экөөнүн ортосунда Джипсинин апасын өлтүрүү планы жаралып, алар дагы бир нече ай анын ар бир элементин талкуулашат. Unfortunately, I ended up listening to my darker side because I wanted to be with her, and I remember what she said, and I wanted to believe what she was saying, and unfortunately, I should have listened to my other part of me. Кийин полиция тергөө жүргүзүп, Джипси Роуз менен Ник Годежандын онлайн пикир алмашуусун таап чыгышат. Анда экөө Диди өлтүрүлгөндөн кийин башка штатка качып барып, жаңы жашоо баштоону пландап, киши өлтүрүүнү майда чүдөсүнө чейин талкуулашканы жазылган. Апам өлсө, мен эркиндикке чыгам жана түбөлүккө сени менен болом деп Джипси көп кыялданат. А Ник болсо, мен сени ушунчалык катуу сүйөм, сен үчүн баарын жасайм деп ишендирет. Ошентип, көп убакыт өтпөй Ник Годежон 2015-жылдын июнь айында Спрингфилдке кайтып келет. Джипси апасы менен адаттагыдай дарыгерге жолугуп, үйүнө кайткандан кийин түнгө маал Диди уктап кетет. Алардын үйүнүн жанында күтүп отурган Никке Джипси телефон аркылуу апам уктады, эшиктин алдында колгап жатат. Ошону кийип, эшикти акырын ачып кир деген билдирүү жөнөтөт. Ник Джипсинин айтканын аткарып, колгап кийип, үйгө кирип келет. Джипси аны тосуп алып, колуна бычак карматат. He stayed at the local hotel. I texted him when my mother went to sleep, and I handed him the knife,
And he said, "Get your ass in the bathroom now." Эми сен дааратканага кирип ошол жакта отуруп тур. Кандай дагы шуксаң да сыртка чыкпа деген сөз менен Ник Дидинин бөлмөсүнө кирип кетет. Джипсинин кийин тергөө маалында айтканына ишенсек, ал дааратканага кирип эшикти жаап жерге отурат. Бир аздан кийин ал апасынын кыйкырыгын угат. Джипси, жардамга деп бир нече жолу кыйкыргандан кийин апасынын үнү дароо тып басылат. Ошондо Джипси апасынын өлгөнүн түшүнөт. Ник Годежон Диди Бланшардтын далына 17 жолу бычак сайган. Андан кийин ал Джипсинин дааратканадан чыгарып, экөө кыздын бөлмөсүндө жыныстык катнашка барышат. Джипсинин атасы Род Бланшард алимент катары төлөп жүргөн $4000 Диди үйдө сактап жүргөнүн билген Джипси ал акчаны алып, бул экөөбүздүн жаңы жашообузга деп өзү менен алып кетет. Алар алгач Спрингфилдтин жанындагы мотелге качып, ал жерде бир нече күн кийинки жашоосун пландаштырып жашашат. Алардын дүкөндөрдөн азык-түлүк сатып алганы камераларына түшүп калат. Кийинчерээк алар баш калкалоо үчүн Никтин Висконсинде жашап жаткан ата-энесине барууну чечишип, Дидини өлтүргөн бычакты почта аркылуу Никтин ата-энесинин үйүнүн дарегине жөнөтүшөт да өздөрү автобуска отуруп жолго чыгышат. Ошол кезде автобекетке бараткан Джипсини бир нече адам көрөт. Бирок ал саргыл парик кийип, өз буту менен басып жүргөндүктөн аны тааныбай, маани бербей коюшат. Чындап эле апасы өлгөн күндөн тарта Джипси өз буту менен басып, буга чейин ичип жүргөн дары-дармектин бирин да ичпей, дем алуучу кычкылтек маскасыз сонун эле уктап, таттуу азыктарды жеп соо жүргөнү ачыкка чыгат. Висконсинге жеткенден кийин Ник Джипсини ата-энесине сүйлөшкөн кызым деп тааныштырат. Эч нерсени шектенбеген ата-энеси буга чейин коомго аралаша албаган баласы жаш кыз менен мамиле куруп атканына сүйүнүп, аларды жылуу кабыл алышат. Полицияны алдоо максатында алар Джипсинин Facebook аккаунтуна кирип, тиги канчык өлдү, мен аны өлтүргөндөн кийин анын бейгүнүү ширин кызын зордуктадым, ал ушунчалык катуу кыйкырды деген билдирүү жазышат. Ал арада кошуналары Facebooktан бул билдирүүнү окуп жана үйдүн жым-жырт болуп калганын байкап, дароо полиция чакырышат. Алардын оюнча кылмышкер Дидини өлтүрүп, буту баса албаган оорукчан алсыз Джипсини зордуктап, алып качып кеткен болот. Диди менен Джипсинин үйүнө кирип барган полиция кызматкерлери канга чыланып жаткан Дидинин денесин жана Джипсинин жок болуп кеткенин көрөт. Коляскасы үйдө экенин көргөн кошуналар кылмышкер Джипсини күчкө салып көтөрүп кетти деп ойлошот. Кийин сот отурумунда өз буту менен басып жүргөн Джипсини көргөндө коомчулук далай, дендароо болушканын журналисттерге айтып беришкен. Ошентип полиция Диди өлтүргөн адамды жана дайынсыз жоголгон Джипсини издей баштайт. Бланшардтардын кошунасы Алия Вудманси Джипси экөөнүн буга чейинки маегин эстеп, полицияга Джипсинин жашыруун жигити тууралуу айтып берет. Джипси Роуз ага көрсөткөн Ник экөөнүн жазышканын Алия кагазга чыгарып алып, полицияга тапшырат. Ал жазышууда Никтин аты жөнү жазылган болчу. Ошондой эле полиция буга чейин айтылган Facebooktагы билдирүүнүн геолокациясы жана IP дареги аркылуу Висконсин штатындагы Никтин ата-энесинин үйүнө чыгат. Эртеси күнү жергиликтүү полиция кызматкерлери Висконсиндеги Биг Бенд шаарчасындагы Годежондордун үйүн тинтип, ал жактан Джипси Роуз менен Никти таап, адам өлтүрүү жана куралдуу кылмыш иши деген айып менен аларды камакка алат. Алар Спрингфилдке экстрадицияланып, Джипси Роуздун аман-эсен экени тууралуу кабарды анын жердештери кубаныч менен кабыл алышат. Эл Джипсини дагы эле зөөкөр кылмышкердин курмандыгы катары кабыл алып, Американын ар тарабынан жардам, кайрымдуулук катары акча жөнөтө башташат. Көп өтпөй жергиликтүү массалык маалымат каражаттары Бланшардтардын жашоосундагы чындыкты кабарлашты. Джипси Роуз эч качан оорубаганын жана дайыма баса алганын, бирок апасы аны башкаруу үчүн физикалык жана психикалык зомбулук көрсөткөнү ачыкка чыгат. Тергөөчүлөр бул үй-бүлөдөгү алдамчылыктын көлөмүн так билмейинче Джипсиге акча бербөөгө чакырышты. Джипси Роуз кармалганда алгач апасынын өлүмү тууралуу билбеймиш болуп, мен апамды өмүрүмөн да жакшы көрчүмүн. Мен бул кылмышка эч тиешем жок деп ыйлап, жоопкерчиликтен качууга аракет жасайт. Бирок Ник Годежон болгонун болгондой айтып бергенден кийин ал баарын моюнга алат. Did Gypsy know that you were going to kill her mother? Honestly, she asked me to. Соттогу териштирүүдө Джипси Роуз төрөлгөндөн бери апасынын оюнчугуна айланып, анын бардык кыйноолоруна чыдаганга аргасыз болуп, зордук зомбулукта жашап келгенин айтат.
Диди кызына кандай мамиле кылганы ачыкка чыккандан кийин ага зордук зомбулуктан жабыркаган адам катары коомчулуктун боору ооруп өлтүрүлгөн Дидини аяп жаткан эл анын зөөкүрдүгү үчүн кызы ушундайга барыптыр деп Джипсинин тарабына өтөт. Ник Годежан анын талабы менен кылмышка барганын моюнга алып, өкүнгөнүн билдирип, Gypsy Rose 10 жылга эркинен ажыратылат. She's to be sentenced to 10 years in the Missouri Department of Corrections. Психиатриялык изилдөөлөрдүн натыйжасында Gypsy Rose менталдык жактан артта калбаганы жана анын психикалык өнүгүүсү ошол кездеги 23 жаш курагына дал келерин аныктаган. Ал эми Ник Годежандын жогоруда айтылган диагноздору тастыкталып, анын IQ деңгээли 10 жашар баланыкындай болуп чыгат. Бирок бул медициналык жагдайына карабастан адам өлтүрүү боюнча Ник Годежан толугу менен күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылат. Диди Бланшардтын жакын туугандары ал мындай тагдырга татыктуу экенин жана Gypsy Rose'тун жазасы адилеттүү болгонун билдиришти. Алардын эч кимиси Дидини акыркы сапарга узатуу үчүн акча төлөбөй, атасы менен өгөй энеси Дидинин денесинин кремацияланган гүлүн ажатканага агызышкан. Her sister said, flush that in the toilet. Алар Дидиге эмне себептен мындай мамиле жасашкан? 2017 жылы HBO телеканалынын Диди менен Gypsy Rose'тун окуясына арналган кымбаттуу жана өлүк апакем даректүү тасмасында Дидинин жакындары анын жаш курагы тууралуу айтып беришкен. Дидинин оюндагыдай болбой калганда үй бүлөсүнөн өч алуу максатында үйдөн акча уурдап, кредиттик карталарды колдонуп, алдамчылык кылган деп айыпташты. Диди майда кылмыштары үчүн көп жылдар бою атын өзгөрткөн дешет. Дидинин үй бүлөсү аны киши өлтүрүүгө жакын болчу деп эсептешет. Анын өгөй энеси Лаурага Диди уу берип өлтүрүүгө аракет кылган деп шекишет. Лаура ошондон кийин аман калып, бирок 9 ай төшөктө жатып калганын айтат. Ошондой эле Дидинин жакындары ал өз апасы Эмма Питерди ачарчылыкка мажбурлап өлүмгө жеткирген деп ойлошот. Бул айыптоолордо эч кандай так далилдер жок, бирок коомчулук Диди Gypsyни жазалоо иретинде ачка калтырганын эске алганда, бул айыптоолор таң калыштуу эмес деген жыйынтыкка келет. Дидинин өз энеси тууралуу туугандарынын айтканына назар салсак, ал Дидини кичинекейинен оорукчан деп, кызын сулуулук сынактарга катыштырып, элдин көңүлүн өзүнө жана кызына бургусу келген дешет. Диди чоңоюп, өзүнүн кызын дагы ушундай тагдырга дуушар кылды деп кейишет. Дидиге коюлган диагноз делегацияланган Мюнхгаузен синдромуна токтоло кетсек. Кадимки Мюнхгаузен синдромунан жабыркаган адам медициналык кароо, дарылоо, операция жасоо, ооруканага жаткыруу үчүн жана өзүнө башкалардын көңүлүн бурдуруп, өзгөлөрдүн аyoосуна муктаж болуп, кандайдыр бир оорунун белгилерин көбүртүп, жабыртып көрсөтөт же аларды жасалма жол менен пайда кылат. Башкача айтканда, мен мындай оору менен ооруп атам деп өзүнө диагноз коюп, ошону дарылоону талап кыла берет. Ал эми делегацияланган Мюнхгаузен синдромунда адам ошол эле максаттар менен өзүн эмес, өзүнүн дени сак баласын оорукчан кылып көрсөтөт. Көбүнчө бул синдром энелерде кездешет. Тилекке каршы кээ бир учурларда бул синдромдон жабыркаган энелер балдарын өлүмгө чейин жеткиришет. Эми Gypsy Rose'дун атасы Род Бланшардка кайтып келсек. Аңгемебиздин башында айтылгандай, Gypsy төрөлгөндө Род Бланшард болгону 18 жашта болчу. Ал өзүнүн 7 жаш улуу Диди менен мектепте окуп жүргөндө таанышып, 2,5 жылдай кыз-жигит катары мамиледе болушат. Дидинин кош бойлуу экенин билгенде алар үйлөнүшөт. Бирок Gypsy Rose төрөлгөнгө чейин ажырашып кетишет. Кийин Род Кристи аттуу аял менен баш кошуп, алар 2 балалуу болушат. Алар Gypsy менен ал 10 жашка толгонго чейин жакын мамиледе болгон. Кристинин айтымында алар Gypsyни колдоо иретинде ал катышкан иш-чараларга барып турушкан. Gypsy Rose апасынын толук карамагында болгондуктан Род Дидинин кызын кордогону жөнүндө кабары болгон эмес. Ал кызынын оорукчан экенине ишенип, ай сайын алимент төлөп, ага белектерди жөнөтүп турганын айтат. Ошол эле маалда Gypsy Rose'дун айтымында апасы ага атаң зөөкүр адам болгон. Ал бизге начар мамиле жасачу жана бизди таштап кеткен. Сенин ага керегиң жок деп айтып турчу. Кошуна жана тааныштарына Диди Gypsy Rose'дун атасы ырайымсыз аракет жана баңгизат колдонгон адам экенин, ал кызынын ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөр менен эч качан кызыкпаганын жана аларга такыр акча жөнөтпөгөнүн айтып ишендирген.
Бирок Джипси чоңойгон сайын Диди анын жашоосун толугу менен көзөмөлдөгөндүктөн жана алар штаттан штатка көчө бергендиктен атасы менен бири-биринен алыстап калат. 2015-жылы Диди өлтүрүлүп, Джипси Роуз камакка алынганда Род кызы менен жолугуп, экөөнүн мамилесин оңдоп, жылдар бою кызынан кабар алып турду. Джипси 2023-жылы декабрда түрмөдөн чыкканда аны үй бүлөсү менен тосуп алган. Safe and sound, just like I said. A little scared? Yeah, a little bit. Yeah. A little bit. It was a little scary there first. Декабрь айында абактан бошонор алдында Джипси Роуз журналисттерге маек берип жатып, мындай деп айткан: "Мен атама кайрылып жардам сурабаганымдын себеби апам экөөбүздү жасалма алыстатып, атамдын артынан көп жаман сөздөрдү айтчу. Мен ага керегим жок деп ишенчүмүн. Жана атамдын телефон номери менен дарегин да билчү эмесмин. Атама баары бир деп ага кайрылуу оюма да келчү эмес." My mother would tell me he abandoned us. He doesn't want anything to do with you. He's happy with his new family now. He doesn't love you. Учурда Джипси Роуз атасы, өгөй энеси жана эки бир тууганы менен жакшы мамиледе жана алардан колдоо алып турат. Джипси Роуз түрмөдө отурганда ага көптөгөн адамдардан кат келе баштайт. Апасынын курмандыгы болгон кыз деп аны аяган жана ага аял катары кызыккан эркектер да көп болгон. Алардын бири Кен аттуу эркек адам менен Джипси Роуз кат алмашып, алардын мамилеси сүйүүгө айланган. Абакта отурган Джипси 8 жыл бою журналисттер менен мезгил менен баарлашып турчу жана ошондой маектердин биринде Кен анын колун сураганын маалымдаган. Джипси Роуздун айтымында Кен эне кыздын окуясы чагылдырылган кымбаттуу жана өлүк апакем деген даректүү тасманы көргөндөн кийин ага абакка колдоо катын жазган. Алар жума сайын кат алмашып жана телефон аркылуу сүйлөшүп жүрүшөт. Көп өтпөй Кен Джипсини көрүү үчүн түрмөгө келип сүйүүсүн билдирет жана көп өтпөй анын колун сурайт. Бирок экөөнүн мамилеси тез эле жокко чыгып, Джипси Роуз Кен менин жүрөгүмдү жаралады деп кайгыруу менен айтып берет. Американын көңүл чордонунда болгон Джипси Роуз бир жыл ичинде дагы бир жигит менен кат аркылуу таанышат. 2020-жылы ага Луизиана штатынын тургуну Райан Андерсон электрондук кат жазат. Джипсини Райандын Луизиана штатында жашап жатканы кызыктырып, ага жооп жазат. Райан болсо достору менен Джипси Роуздун окуясын талкуулап атып, мен кат жазсам ал мага жооп берер болду экен деген мелдеш сымал тамашадан кийин эч нерседен үмүттөнбөй жөн эле кат жөнөтүп койгонун айтат. And all of a sudden I got an email from Gypsy, and it was like a request for me to email her back. And I remember looking at it and being like, whoa. Ошентип экөөнүн ортосунда мамиле жаралып, бир жылдан кийин 2021-жылы Райан Джипси менен жолугушуу үчүн түрмөгө барат. 2022-жылы ал Джипси Роуздун колун сурап, экөө абакта үйлөнүп алышат. Джипси абактан чыкканда Райан аны тосуп алып, өз үйүнө алып кетет. Мектепте окутуучу болуп иштеген Райан Андерсон учурда 37 жашта, ал эми Джипси 32 жашка толду. Соц тармактардын колдонуучулары Райан менен Джипсинин апасы Дидинин келбетинин окшоштугун байкап, Джипси дагы эле маркум апасынын таасиринен чыга албай жатат окшойт деген божомолдорду жаратышат. Абактан чыккандан кийин Джипси Роуз Американын жылдызына айланды. Ал түрмөдө отурганда эле ага көптөгөн сунуштар түшүп, ар кайсы компаниялардын жардамы менен Джипси өзүнүн өмүр баяны жөнүндө электрондук китеп жазып, эми Джипсинин көз карашын чагылдырган дагы бир даректүү тасма тартылды. Ошондой эле Джипси Роуз дээрлик жума сайын АКШнын эң таасирдүү медиаларына маек берип, подкасттарга катышып, жылдыздарга аралашып, күйөөсү менен кызыл килем төшөлгөн иш-чараларга барып жүрөт. Ник Годежан өмүр бою абакта калып, а сен азыр эркиндикте коомчулуктун кадыр баркына ээ болуп жүргөнүң тууралуу оюң кандай деген суроого Джипси Роуз мындай деп жооп берет. Мен өзүмдү адам өлтүргүч деп эсептебейм жана апамды өлтүргөн адам мен эмесмин. Мен болгону Никтен сурангам, а калганын баарын ал өзү жасаган. Балким менин апам болбосо башка адамды өлтүрмөк. Ар бирибиз өз жазабызды алдык. Мен эми артты карап Ник жөнүндө ойлонгум келбейт. Мындан ары келечекке карап учурдагы өзүмдүн саламаттыгыма басым жасагым келет. Джипси Роузго жакын бир булактын айтымында анын байлыгы учурда болжол менен $3 миллион түзөт. Бул каражат анын жашоосу тууралуу тартылган түрдүү даректүү тасмалардан, теледрамалардан жана интервьюлардан топтолгон деп айтылат.
Ошентип делегацияланган Мюнхгаузен синдромунан жабыркаган апасынын курмандыгы болгон Gypsy Rose психикалык бузулуудан жабыркаган жигити Ник Годожандын жардамы менен апасынан арылып, абакка отуруп чыккандан кийин күйөөгө тийип, атасынын үй бүлөсү менен жакындашып, китеп жазып, даректүү тасма чыгарып, журналисттерге маек берип, АКШнын инфлюенсери аталып жүрөт. Америкалыктардын бир бөлүгү 32 жаштагы Gypsy Rose менен суктанып, ага боор тартып, колдоо көрсөтсө, башка бөлүгү ага шектүү көз караш менен мамиле жасашат. Өмүр бою апасы муну башкаларды алдаганды жана манипуляция жасаганды үйрөткөн. Эч кандай психологиялык терапия өтпөй эле 8 жылда башка адам болуп калганына ишенесиңерби? Бул дагы эле баарыбызды алдап жатат. Gypsy Rose апасынын курмандыгы болгону менен бүгүнкү күндө ал тажрыйбалуу алдамчы жана кылмышкер деп айтышат. She taught me how to be a good liar, a very good liar without any conscience. And I'm changing that. А сиз кандай ойлойсуз? Gypsy Rose коомчулуктун аяосуна жана суктануусуна татыктуубу же апасындай алдамчы болуп калдыбы?